Асан Кайгы. Ассаламу алейкум. Овода Асан Кайгы түрмөгө. Байыркы замандарда туулору ген байлыкка, эчкитеке аркаргулжага, өрүшү мал жанга, токою мөмөчөмөгө толгон, ынтымакты туу туткан, көкүрөгү ыйман, абийир, ар намыска сугарылган, өзгөнүн баары көз арткан бир укмуш өлкө болгон экен. Анда деле бай кембагал, алдым жуттум, адал арам, ууру кеске, жаман жакшы деген болгон. Мына ошондуктан бүт баары өктөм падыша, калыс вазирдин көзөмөлүнө алынган теңдик заман өкүм сүргөн. Алардын жан дүйнөсү ыйманга сугарылып, улуусу кичүүсүн улуусу аялы эркегин, эркеги аялын сыйлаган. Эркектери мекен коргогон, эч нерседен жалтанбаган жоокер, аялдары абийирин баарынан бийик тутуп, бала тарбиялап, эрежеге жеткирүүчү эне болуу максатын гана көздөшкөн. Аларда тескери жолго түшкөндөрдү тизгиндеген түрмө, кер аяк эркектер каттаган сойкуккана деген түшүнүк болгон эмес. Нээп адам аял затын кордогон эркек тана катталса, анын жаман жоосун жоругу өзгөлөргө жукпасын деп тирүүлөй өрттөп жиберишкен. Бул элдин ынтымагына, эсепсиз кен байлыгына өзгө өлкөлөр көз артышкан, басып алууну көздөшкөн. А бирок алардын бала чагынан согуш өнөрү менен тарбияланган, эч нерседен жалтанбаган көк жал жоокерлеринен элин ынтымакка чакырып, кыйын кезеңде баарын бузулгус чепке айландырып салуучу падыша, кол башчыларынан бүт баары жалтанышкан. Анан четтеги көз арткан душмандар бул өлкөнүн жалтанбастыгынын, бир бүтүндүгүнүн сыры эмнеде деп, калп эле достук мамиледе болмуш этишип, өлкөгө кирип, акырын изилдей башташат. Тыңчылар көздөгөн максатына жетишет. А көрсө, бул эл байыркы бабалардан калган көөнү тарых, кол жазмасын, эне тилин, эч бир улутта жок жоокердик өнөрүн алымча кошумчасыз аспиеттеп сактап, кийинки муунга өткөрүп берип келет экен. Байыркы ата-бабаларынын каада салт, үрп адаттарын, улуттук кийим кечилерин кудум ошондой ойма чийме жасалгалары менен кийип жүрүшөт. А эң негизгиси, уул кыздарынын улуттук рух дүйнөсүнүн бузулбай калыптанып сакталышынын бирден бир сыры катылган, баары ыйык туткан кудум жомоксумал жоокердик өнөр китеби. Анан дагы бирде сыздап, бирде ыйлап, бирде муңканып, бирде боздоп, бирде көңүл көтөрүп, бирде биримдикке чакырган, күү жаңырган музыкалык аспабы. Бабалардан мурас калган күү жаңырса эле бүттү. Ошол улуттун каны чуркаган ар бир эр жигит, ар бир аял заты, дегеле бардык улуу кичүүсүнүн көзүнөн от жанып, эч нерседен кайтпаган көк жал жоокерге айланып калышат. Ошентип өзгө өлкөнүн тыңчылары өздөрүнүн жаман адаттарын, ууру кескилигин, саткындыгын, бүт ааламга тараган жатык тилин, көкүрөккө бат сиңген жеңил музыкасын аларга сиңире беришет. Жоокердик өнөрдөн, иштермандыктан калышсын, эне тилин, бабалар рухун эстен чыгарышсын деген ниетте өзгө тараптан ичимдик, наша, апийим, дур дүйнө тамак аштарды тарттырып келе беришет. Акырындап баягы бир бүтүн эл жалкоолукка, бекер жашоо, бекер тамакка ыктап, ынтымагынан, жоокердик өнөрүнөн, уун күүсүнөн, тилинен, акыр түбү өлкөсүнөн ажырап, улут эл катарында бул жарыкчылыктан орду түбү менен ыңжың жок болуп кетишкен. Мына ушундай. Биздин да кудум ошол орду түбү менен жок болуп кеткен элдикинен ашса ашып түшкөн. Асти кем калышпаган эне тилибиз, ала тообуз, анда түгөнгүс кен байлыктарыбыз, биримдик сыры, өтмүш болмушубуз, жоокердик өнөрүбүз катылган манасыбыз. Бүт баарыбызды биримдикке чакырган, укканда көк жал жоокерге айландырган үч буроо, жалгыз тектүү,
үч кыл комузубуз, башыбызда бирибизге бириктирген, бирибизге тааныттырган ак калпагыбыз бар. Биздин да жок болуп кетишибизден сеген душмандарыбыз, жаштарды желиктирип бийлегенге, тамеки баңгизат чеккенге, ичимдик ичкенге чакырган батыштын музыкасы бар. Ымандай сырыбызды ортого салалычы. Биз эне тилибизди толук кандуу билебизби? Ынтымак биримдикке, жоокердик өнөргө, ата журтту ыйык сактоого чакырган комуз күбүсүн, манасты байыркы бабаларыбыздай жан дүйнөбүз менен бериле угуп, өлкө башына мүшкүл түшкөндө мекен коргогон көкчал жоокерге айлана алабызбы? Бабалар мурасын ыйык сактап, кийинки муундун жан дүйнөсүнө сиңире өткөрүп берип жатабызбы? Саламатта калыңыздар.